Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hurmatly görүүчүлөр, сабактарыбызды улантабыз. Жин жана шайтандар аламы. Өтүрүүчү маселебиз шайтандын максаттары. Айтканбыз, шайтандын эң чоң максаты Аллахтын пенделерин ширикке, ага ширик кошууга алып келүү. Ошонун негизинде эгерде айтканбыз, ширикке эгерде алып келе албаса, анда бидаатка алып келет, динге жаңылык кошуу. Ошол бидаатты дагы биз айттык, негизги максаты ширк. Себеп дегенде бидаат аркылуу дагы деле болсо ширкке алып келейин деген максатта ал бидаатка алып келет. Ошол бидаатка алып келүүдөгү жолдорун дагы өтүп атканбыз. Ошол жолдордон бүгүн айтылуучу бир колдонуучу шайтандын бир жолу бар. Бул бир ойду, бир пикирди, бир тайпаны, бир адамды бекем кармануу. Мындайча айтканда, бул динде далилсиз бирөөнү көздү жумуп алып ээрчүү. Бул дагы шайтандын бир чоң бир куралдарынан болот. Адамды бидаатка, динге жаңылык киргизүүдө. Ошол маселеде шайтан кантип бул көрүнүш кантип болот? Ушул диндеги бир адамдарды өтө сыйлоо, чектен ашырып сыйлоо менен, урматтоо менен болот. Мындайча айтканда, кадыр баркын чектен чыгаруу ал кишилерден. Ошонун негизинде алардын сөздөрүн Аллахтын жана анын элчисинин сөзүнөн астын коюу. Ошол себептен мындайча айтканда, алардын далилине назар салбаган акыбалда ошол сөздөрүнө ээрчүү, ошол сөздөрүн кармануу. Ушундай деңгээлге жетиши мүмкүн. Бул шайтандын бул талбиси, бул васвасасы. Ошол ээрчигендер ушундай деңгээлге жетиши мүмкүн. Мындай деп айтышы мүмкүн. Ушундай ар бир аят эгерде биз болгон нерседе бизге каршы чыккан болсо, анда бул аят эмне? Четке кагылган аят болуп эсептелет дейт. Же ар бир хадис, пайгамбарыбыздын хадиси биз жана биздин мына тайпа ушул болгон нерседе эгерде каршы болгон болсо, анда ал да четке кагылат деп, ушундай бир шайтандын бир ойронуна алынып, абдан бир жолдон кагылып калышы ыктымал булар. Ошол себептен бул өтө зыяны чоң болгондугунан мурунку ыймандуу, такыба, солих ата бабаларыбыз ушундай ээрчүүдөн жана ээрчигендерден катуу тыйчы. Ошонун негизинде Ибн Аббас радыйаллаху анхумадан келет. Ибн Аббас бир хадж ибадатын бир маселелерин айтканда, адамдар ага айткан, каршы чыгып айтышкан, Абу Бакыр мынтпеди эле, Умар мынтпеди эле дегенде, Ибн Аббас айткан, мен силердин башыңарга таш жайыбы деп корком асмандан деп. Себеп дегенде, мен силерге пайгамбар айтты деп отсам, силер мага Абу Бакыр айтты, Умар айтты деп отурасыңар деген. Мындайча айтканда, жада калса Абу Бакырдын дагы, Умардын дагы сөздөрү пайгамбарыбыздын сөздөрүнүн астына коюлбайт эч убакта. Ал эми ал эки киши пайгамбарлардан кийинки эмне? Кадыр баркында турган кишилер. Андан кийин кимдин сөзү пайгамбарыбыздын сөздөрүнүн астына коюлушу мүмкүн деген сөз. Ошол себептен бул өтө коркунучтуу бир акыбалдардан, жана бул бир тайпаны же бир кишини же бир ойду бекем далилсиз көз жумуп алып ээрчүү эмнеге алып келиши мүмкүн. Биринчиден эле ушул ширикке ортомчу боло турган ишенимдеги бидаатты, жаңылыктын жайылып кетишине алып келиши мүмкүн. Ошол кишилердин сөзүн, жасаган иштерин ээрчүү менен кишилер
ошондой жаңылыкка кирип кетип, жана ошону менен бирге ширкке түшүп калышы ыктымал. Андан соң жада калса ачык айкын Куран менен сүннөттөн келген ошол далилди четке кагышы да мүмкүн. Жана ошол Куран менен сүннөттүн негизинде амал кылуудан тосулуп калышы мүмкүн адамдар. Ушул нерсе таркап кеткен себебинен. Дагы сабатсыздардын, диндеги сабатсыздардын ошондой ойлорду, пикирлерди, жаңылыктарды ээрчип кетиши өтө чоң коркунучтуу бир акыбал. Эң негизгиси бул айтып кеткенбиз мурунку сабактардагы, бул дин далилдин үстүнө курулган дин. Ошол себептен Аллах Таала бул динди бекем кармап, жана бул дин жайылып турган бир акыбалда. Бирок эгерде биз бирөөнү ээрчиген болсок, ошол ээрчиген кишибиздин айтылган сөздөрүн далилсиз бир угуп, далилсиз талап кылган болсок, албетте бул акыбал алсыздашы мүмкүн. Жана эң негизгиси дин душмандары бар. Алар жөнүндө эч качан унутпаш керек. Алардын соккулары сырткы жана ички болуп бөлүнүшөт. Сырткылары түшүнүктүү, ар кандай көзгө көрүнгөн бир ойрондорду ойлоп таап турушат. Ал эми ички ушул диндеги пайгамбарыбыздын сөздөрүн, токулма сөздөрүн токуп таратышат. Ошол нерсе демек ошол токулма нерселер кишилердин жүрөктөрүнө жана жашоосуна кирип кетпеш үчүн ар бир мусулман өзүнүн таразасы болуш керек. Көрүнбөгөн таразасы, кайсы тараза? Ар бир сүйлөгөн кишинин сөзүн Куран жана сүннөткө таразалаш керек. Аны үчүн эми Куран менен сүннөттүн баарын билиши зарыл эмес. Жок дегенде ошол айтып аткан кишинин, ошол айтып аткан киши Курандан сүйлөп атабы? Курандан эгер сүйлөп атса, кайсы аяттан айтып атат? Ошол нерсени бир аныктап коюш керек. Жана эмне? Эгер хадистен сурап аткан болсо, анда хадисте санат, иснат деген нерсе бар. Бул ошол пайгамбарыбыздан баштап ошол алып келип аткан китептеги имамга чейин бир үзүлбөгөн бир чынжырды айтат. Эгер ошол чынжырдын баарын айтпаса дагы, ошол кайсы сахаба риваят кылып атканын жок дегенде, ошол бир кишини айтып койсо, ошол жок дегенде бир жетиштүү бир акыбал болот. Бир диндеги бир сабаттуулугубуздун бир көрүнүшү болот. Жана ошонун негизинде жанакындай токулма хадистер жана динге ушул сокку кылыш үчүн бир дин душмандардын айлалары мындай жеңил өтпөйт. Бир кыйынчылык акыбалда болуп калат. Ошон үчүн бизден шартталган нерсе, биз албетте бул нерсени сураш керекпиз. Буга дагы бир чоң бир далил бар. Мушриктер Меккеде пайгамбарыбыз Исро Ми'рач кылганда бир түндүн ичинде ошол Кудс мечитинен өйдөгөсдөй асманга Аллах Таала бүт асмандардын баарын көрсөткөндө, мушриктер Абу Бакырга келип айтышкан. Ошол пайгамбарыбызды эмне? Уят кылып, Абу Бакырды ошо пайгамбарыбыздан арылтыш үчүн келип айтышкан. Сенин досуң мынау түндүн ичинде мондой нерселерди айтып атат. Бул бир түндүн ичинде болбой турган нерселер. Демек, калп айтып атат деген бир оюнан чыгарып атат деген бир жала жабуу менен келгенде, Абу Бакыр эмне деген? Ушинтип атабы деп көздү жумуп, мушриктерди ээрчип кеткен эмес. Ал айткан, ал ошону айттыбы деп аныктаган. Дегенде, ооба, ошону айтты деп мушриктер басым кылганда, ошондон Абу Бакыр эмне деген? Мен андан дагы чоң бир ажайып келген бир акыбалга ишенем. Ага вахий, Аллахтан вахий түшкөнүнө ишенип атам, аяттар түшкөнүнө. Ал эми ушул нерсеге кантип ишенбейин деген. Мындайча айтканда, ошол Абу Бакыр эмне? Ошол мушриктердин алып келген кабарын тастыктаган. Даана ошентип атабы деп. Пайгамбар ошол сөздү айтып атабы, саллаллаху алейхи вассалам дегенде, даана айтып атат дегенде, анда мен ишенем деген. Ошон үчүн биз дагы адамдардын сөзүнөн кимди укпайлы, эгерде динге өзүн ыйгарып бир кабарларды айтып аткан болсо, аны аныктап коюшубуз бул милдеттүү бир акыбал. Демек,
дагы бир ошол бидаатка түшүрө турган бир шайтандын бир көрүнүшү бул эмне экен? Бул адамдарды көздү жумуп далилсиз бирөөнү, бир же тайпаны, же бир ойду ээрчүтүү. Ошол нерсе менен шайтан адамды бидаатка алып келет. Сабагыбызды токтотуп турабыз. Адаттагындай бүгүнкү өтүлүүчү дуабызды үйрөнөбүз. Кечки дуалар болуп аткан. Хузайфа ибн Аль-Ямандан келеткен. Хузайфа ибн Аль-Яман радияллаху анху ал айтат, пайгамбарыбыз дайыма уктаарда мына дуаны айтчы дейт. Бисмикаллахума амуту ва ахия. Жана ойгонгондо уйкудан айтышкен Алхамдулиллахи лази ахияна ба'дама аматана ва илейхи нушур. Айтат пайгамбарыбыз ошол жатаарда: "Ey Аллахым, сенин ысымың менен мен жан берем жана тирилем" дечкен. Мындайча айтканда, сенин ысымың менен мен уктайм жана турам. Андан кийин тургандан соң айтышкен пайгамбарыбыз: бизге өлүмдөн кийин жан берген Аллахка мактоолор болсун, жана ага биз кайрылып келебиз деген дуа. Аллах Таала баарыбыздын жаныбызды бир гана ыймандуу, солих ахвалда алсын, жана ар кандай диндеги жаңылыктардан жана диндеги дин душмандарынан бизди сактасын. Субханакаллахумма ва бихамдик ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Görüşкөнчө сак саламат болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.